Азыр ошондо эң аз кошулганына 1700 канча дейсиз? 1113. 1113 сом кошулду, эң аз кошулганына. Ошондо бизде азыр эң төмөн алган пенсия канча сом болуп калды азыр? Ошо кошулгандан кийинки мына октябрь айынан баштап биздин пенсионерлерибиз эң төмөн алганы канча сом алып калды? Бектур Аталиевич, уруксат берсеңиздер, бизде баягы стажына жараша да, бизде бүгүнкү күндө 700 сом алганда пенсионерлер бар да. Анан пенсиянын базалык бөлүгү бул баягы стажына жараша болот да. Ошондуктан азыраак кошулушу да мүмкүн да. Бирок курагы менен толук чыккандары биздин эме эсеп боюнча баягы туракчан 4000 болуп калды да. Орто эсеп менен. Рахмат, ушул түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзсөңүздөр. Анткени мына биз бир жума биз шайлоочулар менен жерлерде жолугушууларга барып келдик. Дагында көпчүлүгү түшүнбөй жатат да. Эмне себептен тигин пенсиясы көп көтөрүлдү, меники эмне аз кошулуп калды дегенде. Ушул бизге айткан түшүндүрүү иштерин жерлердеги сиздердин кызматкерлер элибизге барып чыгып түшүндүрүп айтып, сиздин стажыңыз мындай деп, ошол эле айылдын 2 тургунуну бири-бирине салыштырып көрүп, бул көп алганын себеби эмгек стажы мынанча, мына жаштан чыкты, мындай болду, убагында мындай эмгектенип келген, бүгүн базалык төлөмгө мынча кошулду деп түшүндүрүү иштерин жүргүзбөсөңүздөр, бизде көпчүлүк учурда мындай элибизде түшүнбөстүк пайда болуп калып атат. Анткени дагында эле таанышы менен, тигизи менен көтөрүлүп калды деген сөздөр бар экен эл арасында. Биз мына жаңы эле келдик. Ошондуктан өзүңүздөрдүн кызматкерлерге айтып, сиздердин жасап аткан эмгектерди элибизге мындай жеткиликтүү кылып жеткирсе жакшы болмок. Андан кийинки суроо